Талант ээси Бек 6-класстын окуучусу. Ал 4 жашында эле колуна калем кармап сүрөт тартууга киришкен. Өзүнүн башкаларга окшогон стили менен апасын жана бала бакчадагы мугалимин таңгалтып, чыгармачылыкка баш оту менен киришкен. Кол өнөрчү кийизден дагы көздүн жоосун алган ар түрдүү жаныбарларды жасаганды мыкты өздөштүргөн. Жаш сүрөтчүгө миңдеген эмгектеринин ичинен куштун сүрөтү бөтөнчө жагат. Себеби аны апасына арнаган. Спасибо, я наделала выставку, потому что... Мени ушул даражага жеткизген апама рахмат. Ар дайым мени колдоп, максатыма жетүүгө жол ачып берүүдө. Апамдын үмүтүн актоого болгон күчүмдү жумшайм. Кыргызбанк помогал ей, Газпром. Бек 4 жашка толгуча сүйлөгөн эмес. Анын сүйлөшүнө чыгармачылык чоң таасир эткен. Андыктан апасы анын балалык кыялын ишке ашырып, сүрөт көргөзмөсүн уюштуруп берип жатканынын себеби да ошол. Ага талант чоң атасынан өткөн дейт жаш сүрөтчүнүн апасы. В общем, 8 лет он ко мне подошел и сказал: мам. Бек мага 8 жашында келип, апа сүрөт көргөзмөсүн уюштуруп бересиң деди. Жок балам, бул абдан кыйын дедим. Бирок балам көнгөн жок. Акыры макул болдум. Ошентип 5 жыл даярдандык. Ар кимден жардам сурадым. Анан бул иш тааныштардын жардамы менен ишке ашты десем жаңылышпайм. Көмөктөшкөндөрдүн баарына ыраазычылык билдирем. Я уже с того времени поняла, что сына надо поддерживать. Гапар Айтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинин жааматы жаш сүрөтчүнү колдоого алып, ижара акысын албаарын билдиришкен. Ошондой эле музейдин жумушчулары Бектин Жашоо дарак аттуу көргөзмөсү абдан кызыктуу болуп жатканын белгилеп, мындай искусство адамды тарбиялайт дешет. Бул жерде болуп жаткан иш-чаралар жана ошондой эле азыркы учурдагы Жашоо дарак аттуу бул көргөзмө, жаш Беканын көргөзмөсү жана анын досторунун көргөзмөсү өтө эле кызыктуу. Жана биздин музейдин ушундай жумушчуларын, музейдин кызматкерлерин ушундай көргөзмөлөр уюштурулуп жатканы аябай кубандырат. Анткени мындай көргөзмөлөр биздин коомдо болуп жаткан социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечкенге аябай жардам берет. Өзгөчө бул искусство деген адамдарды дарылаганга жардам берет да, ошол искусство аркылуу элдер ушул көйгөйлөр жөнүндө билишет, ошол көйгөйлөрдү сүйлөшөт. Мне так понравилось. Молодец. Прям действительно все картины со смыслом, не просто так. Жаш зээндүү сүрөтчүнүн талантын баалагандар чет мамлекетке окууга чакырууда. Бирок Бек Нуркалый уулу туулуп өскөн жеринен эч жакка кетпей турганын айтып, баса белгиледи. Ал келечекте мыкты дизайнер болуп, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошчу тилеги бар экенин жашырган жок. Эске салсак, Жашоо дарак сүрөт көргөзмөсү 10 январга чейин уланат. Аден Турсбеков, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.